Кийинки темабыз таш балбалдар Кыргызстан аймагында жана Кыргызстан аймагындагы архитектуралык эстеликтер. Биринчиден биз азыр таш балбалдарга токтололу. Таш балбалдар. Булар эмне? Ошолорго кичине комментарий берели. Мына бул сүрөттө белгиленип тургандай, 6-12 кылымдарда Кыргызстанда түрк уруулары басымдуу жашашканда, түрк уруулары. Бул таш балбалдар ошол түрк урууларына тиешелүү болуп эсептелет. Алар жанагы адам өлгөндө мүрзөнүн үстүнө таш келбеттерди, таш мындай азыр деле эстелик коюп атпайбызбы мисалы. Бирок ошол убакта түрктөрдүн түшүнүгү боюнча ошол адам өлгөндүн үстүнө таш коюп, ошол ташты чегип, адамдын келбетин түшүрүп, ошол мүрзөнүн үстүнө коюшкан экен да. Ошол таштарды биз балбал деп атайт экенбиз, мына балбал. Ошол балбалдарды коюу кеңири тараганда бул түрк урууларынын доорунда. Бул балбалдар кимдер тарабынан? Балбалдар баягы айкелчи деп, скульптор азыркы. Биз азыр скульптор деп атпайбызбы, азыр кыргызча айкелчи деп айтабыз. Ошол айкелчилер тарабынан атайын кылдаттык менен дыкат таш усталар тарабынан жасалган айкелчи деген таш уста десек болот да. Балбалдардын эки түрү кездешкен. Эки түрү бар. Түрү кездешет да. Биринчи түрүндө булар тулку бою жана анын кийим кечеси, мына могу жерде биринчи түргө киргизсек болот да, бул балбал ташты себеби деген мына бүт тулку бою, бул жерде колу дагы, бети, мына бүт баардыгы тулку бою кенен сүрөттөлүп атат да. Кооздук буюмдар дейт, курал жарактары, мына тегеренде курал жарактары турбайбы? Ошонун баары түшүрүлгөн, ошонун баары берилген балбал таш бул биринчи түрүнө кирет экен да. Экинчи түрүнө болсо ташка жөн эле мындай таштын өлө жагы, контуру жагы, баш жагы эле түшүрүлүп, ичинен мындай түшүрүлгөн нерсени бул экинчи түрүнө киргизсек болот да. Бул таш балбалдар негизинен Кыргызстан аймагында 6-12 кылымдарда кеңири жайылып, андан кийин бул 12 кылымдан кийин жанагы монгол чапкынынан кийин 13 кылымдарда бул балбал таштар Кыргызстан аймагынан биротоло жайылтылбай калган да. Балбал таштардын таралышы Ысык көл Кыргызстан аймагында көп жерде кездешкен, мисалы. Нарында, Ысык көлдө, Чүй, Нарын, Чүй, Кочкор өрөөнүндө көп кездешет да. Андан сырткары ушуга аналог катары мындай альтернатива мындай ошого окшоштор Алтайдан, Тувадан, Хакасиядан, Монголиядан кезиктирсек болот да. Кыскача мына ушундай балбал таштардын негизги буларды мына жыйынтыктап айтып койгондо бул балбал таштар ошол мүрзө үстүнө коюлган таштар экен. Айкелчи тарабынан, скульптор тарабынан чегип жасалган, ошол 6-12 кылымда тараган өзүнчө бир түрк урууларынын маданияты болуп эсептелет да. Андан кийинки архитектуралык эстеликтерге Кыргызстан аймагында кайсы нерселер кирет? Архитектуралык эстеликтерге Кыргызстан аймагында биринчилерден болуп, Бурана, экинчи Өзгөн, анан үчүнчү эң чоң Таш Рабат архитектуралык комплекстер кирет да. Мына бул жерде азыр Бурананын бул жерден сүрөттөп көрүнөт. Бул Бурана менен Өзгөн мунарасы, мына Өзгөн архитектура комплекси 10-чу, мына биз Буранадан баштап бул 10-чу, 11-чи кылымдарга таандык эстелик. Бул Караханилер доорунда таандык тарыхый эстелик болуп саналат. Чүй өрөөнүндө жанагы Токмок деген шаар бар эмеспи? Токмок шаарынын жанында жайгашкан. 10-чу, 11-чи кылымдарда курулган. Анын курулгандагы бийиктиги 40 метр болгон. 40 метр. Азыркы убакта мына азыр Бурананын 27 метр калганда, бул жанагы реконструкциядан кийин 27 реконструкциядан кайра жасалып, ошол азыр 27 метр болуп, башында курулганда бул 40 метр болуп курулган экен да. Эми бул Бурана мунарасынын курулуш жөнүндө да көптөгөн мифтик же болбосо бир жомо мындай легендалар бар да. Аларга эми азыр кийинчерээк токтолобуз. Экинчи архитектуралык комплекс бул Өзгөн архитектуралык комплекс. Бул 11-чи
кылымдарга таандык. Өзгөн шаарында жана Кара Дарья деген дарыянын жээгинде орун алган. Бул 3 күмбөздөн жана алардын түндүк баш тарапында жайгашкан мунарадан турат. Мына мунара жерде мына көрүнүп турбайбы мунара? Булар күмбөздөр мына. Анан мунара. Мына ушул 3 күмбөздөн мунарадан турат да. Бул дагы ошол 11-12 кылымдарда Караханилер доорунда курулган. Мунаранын азыркы бийиктиги 27,4 метр. Эң башында курулганда бул 44 метр болгон. 44 метр башында курулган, азыр болсо мына 27,4 метрле калды. Бул баягы жер сүрөдөн жаратылыштын ар кандай катализатор кырсыктарынан улап реконструкциялангандан кийин азыр 27 метр бийиктикте азыр болсо сакталып турат. Үчүнчү дагы чоң Кыргызстан аймагында чоң архитектуралык комплекс бул Таш-Рабат. Бул Таш-Рабаттын кайсы убакта курулганы ал киче белгисиз, бирок окумуштуулардын кээ бир окутуштан гипотезаларына таянсак, бул 10-15 кылымдарда аралыгында курулган деген божомол болду. Бул Ат башы, Нарын областындагы Ат башы районунан 78 километр чыгыш батыш тарапта, Нарын Торугарт жанагы жолунан 18 километр түштүк тоо тарапта жайгашкан да. Каракоюн деген капчыгайда жайгашкан. Бул Кербен сарай милдетин аткарганда бул Таш-Рабат. Жанагы жалпак таштардан ылайга отурулуп турулган чоң имарат да, мына көрүнүп турбайбы мына бул жерде. Кирген оозу, куполу мына. Анан бул аянты. Мунун негизги имараттын бийиктиги 20 метрде болот экен дагы. Бул ичиндеги бөлмөлөр 31 бөлмөдөн турган. Азыркыча айтканда мейманкана ролун аткарганда, себеби билесиңер, Кыргызстан аркылуу Улуу Жибек жолу өткөн да, Улуу Жибек жолу. Ошол Улуу Жибек жолунун биринчи багыты ушу Торугарт аркылуу өткөн дагы, анан караван сарай аркылуу өтүп, ошол жерде жанагы кербендер аттарын ошол жерге эс алдырып, өзүлөрү эс алдырып, жатакана, мындай азыркыча айтканда мейманкана ролун аткарганда, ичиндеги комнаталар 31 бөлмөдөн турат. Бөлмөлөр негизинен 3 топко бөлүнөт да булар. Биринчи коридордун эки тарабында бөлмөлөр, аялдардын бөлмөлөрү, эркектердин бөлмөлөрү өзүнчө бөлүнгөн, ошол доорго ылайыкташтырылып. Үчүнчү залы, анын тегерегиндеги бөлмөлөр. Мына киргенде эле мен да ушул жерде болгом Таш-Рабатта. Мына оозунан киргенде эле бул жерде ичинде чоң бир, азыркыча айтканда, холл жайгашкан да, холл. Анан ошол холлдун ичинде чоң фонтан атып турат да. Өзүнчө бир экзотикалык бир нерсе. Ошол убакта 10 жылында фонтан атты. Анан бул тегеректер мына жерде мен сүрөттөп коеюн. Тегеректер бул могу тараптарда ар жак тегеректердин ошол атайын кербен соодагерлер үчүн ашканалары, залдары жайгашкан да. Бул архитектура, бул Таш-Рабатты изилдөөлө көптөгөн орустун окумуштуулары катышкан да. Алгачкы жолу 19-нын экинчи жарымында бул ушул Таш-Рабатты Чоқан Валиханов жазып кеткен сүрөттө. Фетисов, Барталь, Зима, Бенштам, кыргыздардан Кубатбеков деген тарыхчылар изилдеп, мунун ошол 10-15 кылымдарга алып барып такып атат азыр. Анан мунун негизги ошол милдети ошол баягы мейманкананы аткарды деп айтып. Анан бул 3 архитектуралык комплекстен акыркы жылдары мына СССР доорунда деп айтсак болот, Советтер доорунда реконструкцияланып, реставрацияланып, анан азыркы келбетине келген деп айтсак болот. Караханилер кагандыгын доорунда Кыргызстанда Баласагын, Суяп, Ош, Өзгөн, Ат башы деген шаарлар өнүгүп өскөн да. Көптөгөн шаарларда, ушул жогоруда атап кеткен шаарларда мусулмандарга мүнөздүү мунаралуу мечиттер, күмбөздөр кездешет да. Борбордук теңир тоорунун мындай отуп ташып дыйканчылык кылган элдин эстеликтери анча көп эмес. Азыр алардын бир где-то 30га жакыны Суусамыр, Жумгал жана Кочкон өрөөнүндө Нарын суусунун жана анын куймаларынын бассейнинен табылган да. Ошол мисалы Нарында Манас эпосу менен мындай байланыштырылган Кошой Коргон
Шаар Чалдыбары, Шырдакбектин Чиби жана башкалар кирет да. Негизинен мына биз ушул темада айтылган архитектуралык эчтеликтер Кыргызстан аймагындагы эң уникалдуу, өз доорунундагы эң кылдат курулган, эң уникалдуу архитектуралык эстеликтер болуп, комплекстер болуп саналат. Бул эстеликтер азыркы убакта мамлекет тарабынан коргоого алынган, мамлекет тарабынан корголуп келүүдө.